Окей. Так, эмени текшерип коелу, тиги. Так, окей. Ооба бизге көрүнүп атат, жакшы. Так. Азыр өзүмө даярдап алайын. Так, ошондо мынау скрин деп болот меники. Саламатсыздарбы? Мен Алыс Осмонов. Канча 2008 университетти 2008 жылы университетти бүткөнгө чейин, бүткөндөн кийин мындай ошондон бери иштеп келатам. Бирок мектепте жүргөндө эле жана Delphi курстарын бүтүп алып, 2001ден баштап ыктыярчы катаруудары жасап келатам да, ар кандай IT системаларды. Бүгүнкү жолугушууда мен жашоомдо бир чоң achievement русчамда бир нерсеге жетиштим. Бул мен 18 жылы Bamboo.CS деген коду ачык долбоорду баштагам. Ошол бир ай мурун 1 миллион жолу жүктөлдү. Анда ошондо ойлондум, бул Сом. айтып бериш керек экен деп. Ооба. Алайсың. Муну мен негизи көп нерсени бул дев курултайдан айтып берем деп, анан тиги презентациясын кылып баштап, ошо менен токтоп калды да көп нерсечи. Анда ошон үчүн мен мындай чечтим, жана электрондук китебимде жазса болот, ошо менен кечинде отуруп алып жазып туруп, анан ошону эле монтип көргөзсөм да. Кийин дагы ушинтип чечтим, анткени эң маанилүүсү бул мен чыгып туруп айтып берген, менин оюмча ошондой да. Презентация кооз болбойбу, ал маанилүү эле нерсе, бирок мазмунун бир пайызынчы түзөт да, бирок негизги нерсе эмес. Ошондо мен 3кө бөлдүм бул долбоорду. Кантип баштадым, эмне түрткү берди, бул долбоор гана эмес, башка open source'ко кошкон нерселерим кантип ишке ашырдым, ошол жөнүндө айтып берем. Кийинкиси баштаганы маанилүү, бирок кийин да ошону колдоп кеткен кыйын экен да, анткени бул Bamboo.CS'ти бул 3-чү мындай чоң долбоорум. Буга чейинки 2 долбоорум эмесин жоготуп койгом да. Мен өзүм кызыкчылыгым жоголуп, анан элдин дагы мындай аудиториясын жоготуп койгом, ошол жөнүндө айтып берем. Анан бул эмнеге кандай пайда көрдүм, ошол 3-чү бөлүмү болот. Өзү долбоор жөнүндө айтып кетсем, Elixir'де жасалган. 18 жылы Elixir атагы чыгып, абдан өнүгөт. Ruby комьюнитисинен ошо Elixir'ге көбү кетип атып туруп, анан келечеги укуш болот дегендей сөздөр болуп атканда, бирок бүгүнкү күндө өзүнүн эмесин тапты, ордун тапты Elixir. Бирок ойлогондой мындай чоң эме белгилүү эмес. Ошол эле Python, Node, JavaScript дагы эле көбү колдонушат, Elixir нишалык тил болуп калды да. Бирок абдан кызык тил. Анан ошол Elixir экосистемасында Bamboo деген эме бар, китепкана бар. Пакет. Ал жана имейлдерди жөнөткөнгө фреймворк. Анан AWS, Amazon Web Service'те SES деген кызматы бар, ошо имейлдерди жөнөткөн сервис да.
Анан башка тилдеги фреймворктордо, имейл жөнөткөн фреймворкторду карасаң, SES эч жакта эле кылым жасап койгон да бирөөчү. А бул Elixir жаңы болгондуктан экосистемасы дагы жаш, көп нерселери кылына элек. Карасам ошо бамбуга SESке жок экен адаптери. Анан ошону кылып баштагам. Долбоордун эмеси, долбоор өзү ушундай да. Ошондо кантип баштадым, кантип түрткү берди, эмне түрткү берди. Муну да мындай ойлонуп көрсөм, мондай фреймворкко сүрөт тарттым. Мында мындай тамашалап, достордун арасында общение, движение, печенье деп коебуз. Көп нерсе мындай талкуулана туруп, анан ошондон кийин иш аракет кетет экен, кылып баштайт экенсиң да. Иш аракет кылгандан кийин аны бирөөгө барып айтып беришиң керек экен, же бир жерден жазышың керек экен. Ал анан кайра дагы бир иш аракетке алып келип, анан ошол цикл жүрүп аткан сайын бир натыйжага келет экенсиң. Мисалы Bamboo.cs эмне түрткү берди, ошол дагы эле бар, Телеграмда Рубята деген группа болуп, ошону мен ачкам. Ал жакта орус тилинде Ruby жөнүндө сүйлөшүппүз, талкуулашчүбүз. Анан аудиториясы башында досторубуздун арасында эле жүрүп, бирок анан кийин карасам тиги орус тилиндеги ресурстарда жазылып жүрүптүр да, мисалы Ruby боюнча ресурстардын арасында ошо Rubata жүрөт. Анан тиги СНГ боюнча мындай белгилүү болуп калды. Анан балдар келип сурашат ар кандай суроолорду, мен жооп берем. Ушинтип атып, бир рекрутер, өзү негизги жумушу рекрутер, бирок программалоо менен кызыгып, анан ошол эметип калды да, тиги Эстонияда жашайм, Эстонияда рубисттер керек, көчкөнгө жардам берем, тиги чогуу жумуш таап берем депчи. Көрсө ал тапса, ага бонус түшөт экен да. Анан бирок эмеде Эстонияда Elixir жумуш көп экен, ошон үчүн Elixirди ага чейин китебин окуп койгом. Бирок эмеси жок, менде ишимди көргө салбайм да. Ошон үчүн бир долбоор кыла коеюн деп туруп, ошон үчүн Bamboo.cs'ти баштагам. Анан эми карасак, ошол Рубятада бир нерселерди талкуулап жүрүп, ал айтты, Elixirди үйрөн, бир нерсе кыл деп, анан ошо иш аракет кылып туруп, натыйжасында анан ошол 1 миллион жолу жүктөлгөн пакет китепкананы кылып койдум да. Бул кантип негизи open source'то иш башталат, ушундай экен, жөн эле өзүнөн өзү эле пайда болуп калбайт экен. Митаптарга барыш керек экен. Дагы бир open source'ко кошкон Ruby on Rails фреймворкуна pull request'терин киргизгем. Анан эстесем эме кайсы жыл билбейм, бирок ошол жылы Google'да болгон эки эле кыргыз иштечү, бул Чилек Мамутов менен Медер Кыдыралиев. Ошо Медер келип маалыматтык коопсуздук жөнүндө бир митап кылган. Ошого барып, аны угуп, анын иштерин карап атып, анткени көп эмелери ачык репозиторийлер экен. Ачып карап атып, анан бир эмени таап алгам да, коммиттичи, Python'га киргизген коммитин таап алып, анан карасам, ал Ruby on Rails'те жок. Анан ошону эле киргизсем, анан ошол эме болуп калган. Ошол pull request кирип калган менин эмеме. Менин ишим катары, менин contribution катары кирип калган. Бул кантип эмне түрткү берет, талкуулагыла, митаптарга баргыла, ар кандай форумдарды окугула. Так, кийинки кантип ишти улантып кетиш керек. Бирок аны баштаардын ага чейин
бир маанилүү фреймворк жөнүндө айтып берип кетейин. А, м, бул азыр мен америкалыктар менен иштеп атам. Анан менин жумушумда эки мындай маданият бар да. Бул европалык жана америкалык. Анан америкалыктарда окуу билим берүү системасында аларда жанагындай public speaking, элге чыгып сүйлөө, storytelling, бир оюңду айтып бергенде жөн эле баарын эле айтып бере салбай, мындай бир окуя катарып айтып берүү, бир структурага киргизүү. Негизи өзлөрүнүн оюн жеткизгенде алар мындай үндүү болушат экен. Анан ошону байкап атып, бул биз европалыктар жакшы программисттербиз, бирок негедир көп нерселерден биз мындай утулуп калабыз да. Анан ошону изледим, эмне экен десем, көрсө мындай эме бар экен. Кантип ишмер баалуулугун кантип санайт деген ушундай бир как фреймворк катары ушундай экен да. Анан биз мисалы мына биринчи деңгээлде абдан күчтүүбүз, европалык команда. Бул жөн эле ишти аткаруу, implementation. Кийинки деңгээл бул бириктирүү, unification. Бул жана менеджерлер. Бир нече адамды бириктирип туруп, анан чогуу иштетүү аларды. Эгер ошондой өнөр болсо, же ошондойго умтулсаңар, силерди мындай көбүрөөк баалап баштайт. Үчүнчү деңгээл communication, байланыштыруу. Мисалы, жанагындай ар кандай митингдерди өткөрүшөт, TikTok, компаниянын ичинде өзүбүздүн митаптарыбыз бар. Бирөө китеп окуу клубун ачкан, бири жанагы ар кандай датабейс боюнча же Ruby on Rails боюнча бир китептерди алып алып туруп, бир жумада бир чогулуп окуп, талкуулап турушат да. Анан ошондой демилгелерди ачкан, ачып анан иштеткен адамдар дагы мисалы менеджерге караганда көбүрөөк бааланат экен да. Төртүнчү деңгээл жөнүндө да таптым. Бул бир нерсени элестетип, анан ошону ишке ашырган, бул эң жогорку деңгээл болуп эсептелет экен. Андайлар мындай же стартаптарда кофаундер болуп иштеп кетишет, же чоң компаниянын ичинде абдан бийик позицияларды алат да. Мына ушул фреймворк жөнүндө айтып бердим. Бул менин оюмча, бул азыр мен бүгүнкү күндөгү мен айтып берип аткан теманын эң маанилүү фреймворку ушул. Ишти аткаруу биринчи деңгээл, экинчisi бириктирүү, үчүнчү байланыштыруу, анан төртүнчү элестетүү. Ошого менин оюмча communication, байланыштыруу эң маанилүүсү. Анткени менеджер болуш үчүн мындай элдер менен иштеш керек. Байланыштыруу бул программисттерге жакын нерсе да. Ошол эле программалоодон алыс кетпей, биз кызыккан нерселер арасында иштерди жүргүзө алабыз. Мисалы, ошол эле дев курултайды карасак, Мурат эменин каналды ачкан, форумдарды ачып, башка жана топиктерди ачып, эметип контролдоп жүрөт. Туратты айдалсак, ал жөн эле өзүнүн ишин алып барбай, өзүнүн каналында жасаат, жаңы байланышуу жолдорун ачат да. Ушул фреймворкту эске тутуп, анан кийинки бөлүмү бул кантип ишти уланттым. Негизи мындай экен, 18 жылы баштадым, анан такай эле иштебейм да. Бир триггер болот, анан ошондо жаңы коммиттерди кошуп аттым. Бул фидбек келет экен. Фидбек келет, бирөө pull request ачат же жасап, тиги иштебей калды, бул иштебей калды деп, анан барып оңдоп коем, же pull requestти текшерип, аны киргизип коем.
Pull requesттер дагы ишууларда ар кандай жасалат. Бул кээ бирлер мындай орой тилде жасап, кээ бирлер тескеринче pull request'ти жакшы оформление кылып, бүт баары даяр кылып коет, жөн эле тиги кнопканы басып коесуң. А кээ бирлердикин оңдоп чыгарасың, кээ бирлердикин түшүнбөйсүң. Анан ошондо сылык түрдө такай жазыш керек экен. Биринчиси, экинчиси жөн эле калтырып койбой, жок болсо дагы муну мен бир 3 жуманын ичинде карап чыгам деген калтырып коюш керек. Эмени месседж. Так, анан кийинки триггер, мен Bamboo.ss ал китепкана башка китепканалар колдонулат. Анан эгер ошол көз каранды китепканаларда бир өзгөрүүлөр болсо, ал өзгөрүүлөрдүн натыйжасында менин китепканам мындай бузулуп калса, туура эмес иштеп баштаса, ошол да триггер болот экен. Анан же бир учурда Amazon жана SES кызматынын жаңы версиясын чыгарган. Ошондо да бир чоң ишти кылдым. Иштеп ушул триггерлер такай сени эметип турат экен да, иштетип турат экен жылдырып. Анан жана азыр эмени көргөзүп кетсем, так, Bamboo.ss миллион жолу жүктөлдү. Мына жерде версиялардын карасак, 18-жылы баштаптырмын. Анан 18-жылы болгону 3 версия чыгарттым. 19 2 версиясын чыгарттым. Болгондо эме жылында бул асастан эле иштеп. Кээ бир пиарлар, мисалы, бир версия бул кички эле код, а кээ бирлери мындай отуруп, там 1-2 жума иштеп, анан версияларын чыгарган болду да. Көбүнчө андай учур мына эмеси патч, майнер версия көтөрүлгөндө бул чоң иш кылынды деген түшүндүрүлөт. Ошол ишти улантып кетүү, ушу триггерлер эле эметип турат. Анан ошо триггер келгенде сөзсүз түрдө бир фидбек бериш керек экен да, байланышыш керек экен да, жөн эле калтырып койбой, алдыга жылдырып туруш керек экен ошол долбоорду. Анан жана айтып кеттим, 2 долбоор карабай койгом. Аларды азыр өткөндө текшерип көрсөм, алар миллионго жеткен жок, бир 50 миңге да жеткен жок да, эми жүктөлгөнү боюнчачы, кичикирээк мындай Ruby'деги пакеттер. Анан ошону карабай койгонума өкүнгөм да, ошон үчүн азыр Bamboo.ss бул open source'догу мен мындай миссия катары карайм. Так, кийинкиси ой. Кийинки 3-бөлүмү кандай пайда көрдүм, кандай пайда көрдүм? Мындай акчалай жагын карасам, биякта эме бар, жана Buy me coffee, мындай кнопка. Ошол 18 жылдан бери иштеп келатканыма болгон $3 беришти, бирөө жиберген. Бул эми open source'то акча түрткү болбойт иштегенге. Эмнеси жакшы, мисалы, бул эме силер, мисалы, бул мен биринчи кадамым, биринчи дев курултайда айтып берейин дедим. Дев курултайдан азыр силердин фидбек берсеңер жакшы болот. Жакты, жакпады, презентацияны оңдоо, бир нерсени укканды күткөм, аны уккан жокмун. Ошондой фидбек берсеңер мага жакшы да. Дев курултайдан кийин мүмкүн ар кандай эликсир метаптарга барып айтып берем. Анан бул өзүмдүн менин жана жеке маркетингимди
кеңейтем, нетворкинг кеңейтем. Код жазып, жаңы нерселерди үйрөндүм. Мисалы, имейл стандарт бул тетиги 60 жылдан бери келаткан эски стандарт экен. Ал кантип имейл иштегенин түшүндүм. Мисалы, чат GPT'ни 3-чү версиясынан баштап колдонуп келатам ушул Bamboo.cs үчүн. Негизи анан мындай ойлонуп көрсөм, азыр башка жумушка кирейин десем, эмеде жакшы нерсе, жакшы пункт болуп калат да, резюмедечи. 1 миллион жолу жүктөлгөн пакет кылдым Фон деген. самдап жүрдүңбү? Ошол. Так. Бүттү го дейм, ушу мен баардык эмнени айтып берейин дегем, ошо маалыматтарды айтып бердим. Суроолор болобу? Биякта негизи чатта бир суроо бар экен. Окей, чат. Так, жок, бул стартап эмес. Стартап эмес, open source. Мындай да, мисалы Linux, бул open source долбоор. Айырмасы, мисалы, Windows менен macOS'тин коду жабык. Ал жака эч ким мындай Apple'га кирип же Microsoft'ка кирип эле кодун окуй аласыңар. А Linux'тыкын жана Linux чекит оргду ачып туруп, анын кодун окуп салсаңар болот. Анда көп нерсе open source. Ушу Python, Node.js, алардын коду ачык. Анан көп учурда бул кодду жазган адамдар эчтеке акы албай эле жаза беришет да. Ошон үчүн бул стартап эмес. Стартаптын максаты бул даже инвестиция көтөрүп туруп чыгып кетүү да. Open source'то негизгиси бул акча эмес. Тескеринче, мен башкалардын кодун колдонуп атам, эми өзүм ошол open source'ко кая салым берем деген ой менен кылышат. Мисалы, бир компания, ошол Elixir тилинде жазган компания, Elixir менен Bamboo'ну колдонгон компания, менин китепканамды колдонуп туруп, өзүнүн ишин жүргүзө алат да. Мааниси ошондо. Негизгиси бул Bamboo.cs жөнүндө эмес. Мен оюмда мындай, мен айтып берип, силер дагы open source'ко салым кошуп баштайсыңар деген үмүттөмүн. Кени бул жакшы нерсе. Бул резюмеге түшкөндө, резюмеге жазсаңар, силерди баалап баштайт. Көбү айтышат эме деп, көрүкскөн ишим жок, тажрыйбам жок деп. Open source'ко бир нерсе иштеп баштаган, киргизип баштаган, бул тажрыйба да аласыңар, плюс резюмеге да жакшы пункт пайда болот. Жакшы. Немечи Калыс мырза? Негизи эми кичине мындай кызыктуураак кылайын. Деген ооба, негизи open source бул аябай жакшы тажрыйба алып келет да. Мисалы, биздин канча бир уже 3 жылдан бери жасап аткан App Store'да дагы, Play Market'те дагы MyQuran деген мобилдик колдонмобуз бар да. Ушул мисалы open source. Анан сиз айткандай эле биз аны ушул коомчулукка жарыялап, ушуга салым кошуңуздар деп мындай сунуш кылабыз дайыма өзүбүздүн окуучуларыбызга деле, коомчулукка деле. Бирок мындай негизи биз азыр мындай кыргыз программисттери, кыргыз коомчулугу open source'тон алысыраак болуп атабыз да. Мен аябай сүйүндүм. Чынын айтайын, мындай Bamboo.cs'ти мындай өзүн аябай жакшы түшүнбөсөм деле, бул кандай иштерге жардам берип атканын түшүнбөсөм деле, бирок 1 миллион жүктөлүү болуп, аны 1 миллион адамдын колдонуп атканы мени аябай мындай шыктандырды да. Анан
Мен биздин программисттерге эле кээде ушундай сунуштарды айтып келем да, мисалы open source ко салым кошсо болот, бул аябай жакшы. Анан ошол эле учурда мисалы кичинекей бир нерселерди жасап, мисалы бир индустун историясын угуп калдым. Бул программист экен. Анан, то есть мындай бир IT курсту окуйт, бүтөт, программист, анан жумуш таба албайт. Анан Инстаграмдан видео көчүрүп ала турган бир бот жасап койсо, ал ошол миллиондоп неме алып келгенден кийин, колдонуучу алып келгенден кийин, анан аны компаниялар издеп баштаган экен да, келип бизге иштеп бер депчи. Анан мисалы ушул сыяктуу нерселерди мындай жөнөкөй, бирок мындай жалпы коомчулук пайдалана турган, акысыз болсо деле, ошо мындай бизде сразу эле билбейм, кыргыздар аябай ачка болуп атабызбы, сразу эле акча табышты деп ойлоп эле баарыбыз эле кичине алдыга жыла албай атабыз да. М, ооба, ну open source'тун маанилүүлүгү, мен жана Linux'ка өтүп, Linux'тун абдан чоң өз убагында фанаты болчумун. Ошондо жана GNU эмесинин уюмунун GPL лицензиясы, MIT лицензия бул эмне экенин айырмасын түшүнүп баштагам да. Анан эмнеге open source маанилүү? Open source'тун негизи биз адамзатка түрткү берген мааниси ошол эле Linux. Азыр серверлердин арасында бул 99 чекит 99% бул Linux да. Linux'ту башында бир эле студент жана Линус Торвальдс баштаган. Анан кыймыл башталып туруп, андан ары кетип калат экен да. Бүгүнкү күндө карасак, жеке компаниялар кайсы стартапта ал бүт баары open source'ты колдонот да. Анан коркпой, биринчи жана pull request'терден башташ керек. Биякта суроо келди. Ошолорго жооп берейин. Агай, ошондо Bambus, AWS, SES менен иштейби дейт. Ооба. Сол жагында Bamboo деген имейл жөнөткөнгө фреймворк, бул жагында Amazon'дун жана SES кызматы, ортосунда жана мен жасаган Bambus турат да. Экөөнү бириктирген адаптер. Кайрат жасап атат. Мен азыркы маалда C тили менен программалоону үйрөнүп жатам. Ушул тармакта open source'ту кандай таап кошулуп, тажрыйба чогултсам болот? Кайсы тармактарды айтып бере аласыз open source'ка кошулуп иштегенге? Эми мен сунуш берерим бул C'де кандай бир эң белгилүү C. Негизи C'де универде мындай жана лабораториялар жазганда колдондум, кийин аны мен иштеп кеткен жок да. Бирок ойго келсе жок, азыр жасап экенмин C'де. Жанагындай Arduino'да майда программаларды. Ошол эле Arduino'нун коду ал дагы open source. Сунуш берерим эми. Бир китепкананы алгыла. Ошол Arduino же Arduino'ну колдогон майда эмелер бар, китепканаларчы. Ошолорду окуп туруп, окуй берсеңер, табасыңар да, бир нерсе түшүп калат. Так, нону оңдош керек экен. Башында мүмкүн жөн эле жана англисче жазганда ката кетирет го, ошолорду оңдогон pull request'терден баштайсыңар да. Кийин анан татаалыраак нерсеге өтөсүңөр. Башынан эле туруп эле эме китепкана жасап баштаган, бул мен канча ошондо, эгер 2008 иштеп баштадым десем, 10 жылдан кийин ошого мүмкүнчүлүк пайда болду. Буга чейин мындай майда pull request'терди киргизип турчумун. Бирок ошол C жөнүндө билбейт экенмин. Ойго Arduino эле келди. Ошо сунушум көп эмени окуш керек. Көп кодду окугандан кийин анан өзүңөр жаратып баштайсыңар да. Ошо эң кыйын нерсеси бул эмне түрткү берет да.
Мен C экосистемасында жүрбөгөн үчүн азыр жооп бере албайм C боюнча. Эликсирде көп нерсе дагы кылына элек. Эгер мисалы эликсир программист болом десеңер, ошондо эликсирди үйрөнүп, анан ошол жактан кылсаңар. Мындай негизи айырмасы деле жок. Мен деле негизги стек меники Ruby on Rails, там React, эликсир менен иштебейм. Бирок өз убагында баштап койгом. Анан дагы эле колдоп келатам, ошол да бар. Дагы суроолор? Жакшы, Калыс мырза. Негизи Эмен Аха. эмен айтып кетейинчи. Мен бул эми мындай байланышлуу экен. Жана биз дев курултайда Султан айтпадыбы, тиги айылдардан тиги курстарды ачсаңар сонун болот деп, ал тиги ойлор айтыла берет экен. Бирок Жумабиddин туура эле айтты, там баасын канчалык түшүрсөк деле барбай жатышат депчи. Анан көп мындай ойлор келет да, муну кылса же бирөө муну кылса депчи. Анан мен деле темалар келди, мисалы архитектура боюнча айтып берсемби, тиги Linux боюнча айтып берем деп бир жолу кылдым, жана метап кылдым OpenSSH боюнча. Анан дагы программа түзүп койгом, буларды да айтып берем деп. Анан бирок эме экен да, жанагы оюндар теориясында бар го, тиги утуу эки тарап тең утат, же бирөө утат, бирөө утулат, же экөө тең утулат, А мондай эки тарап уткан ошого умтулуш керек экен да. Мен жана айтып кеттим, бул силерге айтып берип атканым мага да жакшы да. Анткени мен азыр муну жасап жатканда бир структурага келдим. Кантип мисалы презентациянын биринчи версиясын жасадым, мага мындай түрткү берди. Силерге да жакшы, анткени бир маалымат алдыңар. Анан ошондойлорду издеп туруп, бул дев курултайды өнүктүрүүгө чакырмакмын да. Тиги бир ой келеби, бир иш кыласыңарбы, уялбай эле чыгып туруп айтып берем деп туруп айтып бере бергиле, угабыз. Же жазгыла, мисалы бул мындай ойлоп көрсөң кыйын эле, убакыт алат. Презентация даярдап, анан бир эки жолу репетиция кылам, убакыт алат. Жөн эле эмеге дев курултайга жазып койсоңор да, ошол биринчи кадамда көбүрөөк сүйлөшөлү, көбүрөөк темаларды көтөрөлү, активдүү катышкыла. Ошол. Ошол жагынан сизге рахмат. Анан негизи ошол мындай дев курултай почти уже мына 5 жыл болоюн деп атат Мурат байке түзгөнүнө. Бирок дагы деле мындай пассивный да, ортодо мен бир украиндердин, беларустардын ушундай комьюнитилеринде жүрүп калдым. Алар мындай аябай жандары тынбайт эле да, мындай сөзсүз ушундай бир нерселерди уюштуруп, айтып берип, бирөө суроо сураса тып жооп беришип элечи. Анан бизде же баарыбыз эле мындай мага окшош начар программисттер чогулуп алганбыз, же мындай билгенин айтып бергилери келбей атат, билбейм. Эми Турат ага, сиз көп нерсени жасайсыз. Мисалы сиздин тексттерди окуп, мен дагы эми да мээми мындай бир башыма суу тамып турат да, буга эметкендечи. Бир нерсе кыл деп мындай түрткү берип атат да. Анан эми дев курултайда бир иш аракет кыл деген триггер болуп атат. Дагы бир суроо келди. C, ооба, туура, Linux'тун ядросу C'де. Анан ал мен бар, мисалы C'нин ядросу kernel деп коет да. Kernelге коммит кылсаң бүттү, бул жашоодогу эң жогорку максатка жеттиң депчи. Андан ары эчтеке деле кылбай койсоң болот депчи. Бул татаал нерсе. C'нин кернелине бир нерсе кылыш үчүн абдан татаал нерсе. Муну анын үчүн
университеттен жанагы атайын операциондук системалар курсун өтүп, үйрөнүп, ошондо гана мүмкүн бул. Же дагы бир нерсе, жакшы нерсе, жана Linux from scratch деген бар, LFS. Ошону чогултуп көрсөң мүмкүн мындай ойлор келет да. Же жакшыраак таанышасың эме мененчи, Linux'ун кернелу менен. Драйверлер көбүнчө C тилинде жазылат. Ооба, мен өзүм тиги политехтен бүткөндө инженер система техник дегенди бүтүргөм. Ошондо жана программатор жасаганда драйвери C'де болчу да. Операциондук системалары C'де. Бирок негизи C мындай эски тил да. Анын ордуна бүгүн Zig, Rust келип атат. Ошондон баштасаңар да жакшы. Rust менен Zig. Так, азыр эмеге AI-га өткөнгө чейин эмени жооп берип коеюн. Бул мен өзүмдүн азыркы менин стек бул Ruby on Rails, React, башка мен өзүмдүн долбоорумда ал жакта дагы Ruby on Rails, React Native. Эми жандай C сыяктуу тилдер менен көп деле иштебейсиң. Rust'ты үйрөндүм, бирок маселелер таба албай койдум да. Ошон үчүн билбейм, муну C'де иштеген адамдан сураш керек. Кантип ошол тарапта өнүгөм деген. Rust One Love дейт. Ооба. Турат агай, Элдияр колун көтөрүп атат. Ооба, неме уруксат бар эле, Элдияр суроо берсеңер болор. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Салам. Мен сурооmun жазып аткам, негизи анан басылып кетти окшойт. Мейли айтып барайынчы. Саламатсызбы Осмон аке, калышпай то есть. Мен Rust же Go баштайын деп жүрөм да, өзү Dartpad жазам. Анан кайсы бирин баштаган мындай келечек үчүн дагы да жакшыраак? Go жеңилирээк. Go'лангта жанагы эме garbage collector бар. Көп нерсени эмени программанын эсин тазалоону ал өзү чечет да. Rust'та бир нече эсти башкарууга бир нече стратегиясы бар. Анын баарын билиш керек. Мен өз убагында жана Objective-C'де иштеп, reference counting деген түшүнүктү билип калгам. Ошон үчүн мага оңоюраак кетти да. Көп мындай концепттерин билчү экенмин. Ошого карабастан Rust'та негизги стратегия бул ownership based management. Бул мындай менталдык моделин карасак, бир процесс жанагындай өзгөрмөлөрдү ээлейт, башка процесске бергенде мындай карызга берип коет да. Ошону түшүнүш керек да, мындай эмесичи. Ошон үчүн Go'дон баштасаң оңоюраак болот. Go'до жумуш да көп, экосистемасы да жакшы. Рахмат чоң. Так, деген не? Рахмат, Элдияр. Окей. Биякта суроолор бар, неме Таненбаум китептерин бар. Жок. Бул китепти Таненбаум, ооба, ошол эң операциондук системалар боюнча Таненбаум эң белгилүү китеп. Аны түшүнүш керек. Ал жакка кириш үчүн ал жакта мындай чоң эме да, кириш абдан чоң, кыйын. Аяка киргенден кийин
Мен универди бүткөндө ойлор болгон да, кантип каяка кетем, каяка өнүгө өсүп кетем депчи. Анан эми ал үчүн билбейм, тиги Microsoftко кириш керек же Linuxка изилдеш керек, көп убакыт коротосуң. Так как хобби катары жүрө берсең болот, бирок мындай жакын арада акча таап баштабайсың аны, менимче. Ошону айтмакмын. И татаал, абдан татаал нерсе. Эмеге өтөлүбү? AIга. AI боюнча суроолор келип атат. Мурат байке что-то сүйлөбөйт окшойт, жазып койду. G менен код жазуу колдоносуңбу? Spikit сыяктуу нерселер жардам берип жатабы деген. Туугандар менен Мурат Саманкасы менен байке. кетип баратам, кетип барла. Жолдо Окей. угуп атам Наушник силерди. бизде болсун. Жанагы курсордун, анан Windsurf'тун UI-ндагы жөн эле agentic mode, ошондон мындай, мен кантип иштейм, кандай мамиле кылыш керек эмеге, жасалма интеллектке, ошо курсор эмеге. Бул абдан көп нерсени билген, жанагындай мээсинде энциклопедия, бирок жуниор да, жакында иштеп баштаган жуниор. Өткөндө так, эмнеге курсорду колдонуш керек, кайсы учурда колдонбош керек, ошону айтып берейин. Эгер бир жандай котормолорду бир сервистен экинчи сервиске көчүрүш керек болчу, ал үчүн 8 тил бар. Ошо 8 тилден керектүү котормосун алып туруп тиги жака алып барыш керек да, башка папкага, башка сервиске. Анан ал көп деле эме кереги жок, агачы эмеге кереги жок. Анан ошондо айттым, так, мондай эмелерди, котормолорду тиги жака көчүр деп. Анан ал эмне кылды? Жана grep бар, файлдардан истегенчи, ошо менен иштеп атат да. Анан эметип атат, бир нерсе кылып атат агент, жасалма интеллект агент. Анан токтотуп туруп, токтотуп бүткөндөн кийин туура эмес ката кылды. Туура эмес саптарды көчүрүп салды. Анан айттым, YQ, YAML query деген YAML процессор бар, ошону колдон депчи. Мен как бул Жун билбейт да YQ жөнүндөчү. Анан ошого айттым, Жун, тетин колдонсоң баары жакшы болот. Анан ошону эле колдонуп туруп, тиги туура баары көчүрүлдү, ошо менен мындай query кылып туруп текшересиң десем, ошону колдонуп баштады, бүт баарын туура кылды да. Ошон үчүн эмеге, менин оюмча, азыркы учурда жасалма интеллект жардамчы, жуниор жардамчы катары мамиле кылыш керек. Мисалы, жанагындай Spikit пландаштырганда деле бир оңой нерселерди пландаштыра алат. Мындай жалпы баары билген нерселердичи, татаал нерселерди жок, ал туура эмес жака кетип калат экен. Ошол жооп бердим деген ойдомун. Так, саламатсыздар агай. Кыргызстанда 42 бекер IT мектептерин филиалдарын ачса болобу? Кыргызстанда Германия IT community планында барбы ушундай пландар? Рахмат. Мен Польшада жашайм, Германия менен байланышы жок. Ал үчүн азаматтык менен сураш керек. Дев курултайда ал бар. Эми ал эмеде, менин оюмча, бекер IT мектеп жөнүндө канча бир-эки жолу талкууладык. Бекер курстарды Турат агай, сиз да ачкансыз, Биз аябай көп 10 миңдеген адамды окутканбыз. Ооба, ошондо анан айтпадыңызбы, тиги бекер болсо мамилеси да башкача болуп калат экен депчи. Ооба. Ошо Ошо туура, менин оюмча. аягында вообще урушуп таштайт мындай. Как будто сен илеттүүсүң, мени окутушуң керек дегендейчи. Ооба, ушундай көйгөй бар.
Так, AGI. Билбейм, бул эми мындай чоң менин оюмча эме AGI жанагы 60-жылдары бир эксперт ошондо мындай прогноз кылыптыр. 50 жылдан 500 жылга чейин дегенчи AGI пайда болот деп. Бүгүнкү күндөгү LLM өзүн мындай алдап коет, чын айтсам. Ал алгоритмдерин карасаң, жөн эле мындай векторлордун трансформациясы да. Анан эми бул GLM жасалма интеллект алгоритмдеринин арасынан бир эле кички бөлүмү. Буга чейин жасалма интеллект боюнча курстарды өткөндө жана breadth first search, depth first search, анан жылдызча деген алгоритмдер бар. Анан карасаң болгону бир ашып кетсе 20 сап Python код. 20 эле сап, мындай чоң эме эмес, татаал эмес. Аны өзүң жасасың алдагы алгоритмдердичи. Анан ошону колдонуп туруп, жанагы Pacman'ды программалаганбыз оюнун. Анын негизи көп нерсени мындай граф түрүндө алып келсең, математикада графтар бар го, анда ошол графка алгоритмди колдонуп туруп ошол эле Pacman мындай коду жок, жөн эле ордунда тура берет, аны жеп салат, А ошол коддорду жазгандан кийин өзү мындай жан кирген болуп туруп кыймылдап баштайт да, эмелерден качып, алмаларды жеп, ушинтип туруп оюнду иштетесиң да. Анан ошондо таң каласың да, болгон бир кайсы 20 сап Pythondагы код мондай Pacman'га жан берет экен да. LLM эле бул уж эме эмес, кыйын деле алгоритм эмес, татаал, бирок мындай өзү ойлонуп баштаган алгоритм эмес. Бүгүнкү күндөгү OpenAI көп мындай сөздөрдү айтып атат, жашоо дүйнөнү өзгөртөт дегендей депчи. Бирок AGI'дан да алыспыз. Ал үчүн билбейм, башка алгоритм, мүмкүн башка неме элементтик база керек, жана Nvidia'нын деле эмелери жана H100, H20 бул жөн эле эме да, матрицага көбөйткөн базасы ошол эле, матрицага көбөйткөн, жана биз универден линейкадан өткөн эле алгоритмдер да. Менин оюмча дагы көп бар. Супер интеллект утопия жок. Мен мындай материалисттик көз караштагы адаммын. Анан биздин мээде бул жөн эле химия, жөн эле нейрондор да. Эртеби кечпи жасалма ошондой нейрондорду кыла алабыз деген ойдомун. Бирок канча убакыт кетет, эч ким билбейт. Ошол. Жакшы. Так, стартапчы болууну ойлодуңуз беле? Мен стартап кылып атам. Ал стартаптында партнер жана айтып кетпедимби, иш аракет талкуулоо депчи. Мисалы, дев курултайдан ал партнер мага ошо дев курултай аркылуу келген. Бирөө Мурат рефер кылган да, мына программист бар, ошо менен мен өзүм убакыт жок депчи. Кылып атабыз акырындан, убакыттап, сол бутубуз менен түртүп атабыз астыга. Мүмкүн бир күнү чыгат го. Ошол эме өзүңөрдү реклама кылбасаңар, өзүңөрдүн иштериңерди жарыялабасаңар, эч ким силерге кылбайт. Бир нерсени уnuттурдум да. Бул Bamboo.CS. Bamboo мен кылганда эле эмне кылгам? Бул жана Bamboo'нун ByteDance эле. Beam Community Bamboo. Биринчи эле
кылып эң дагы мындай иштеген, бирок багтары көп версиясын болбосо деле мына эмеге адаптерлердин арасына киргизип салган. Мен жүрөт калыс деп. Мына яны ушул жактан менин тиги эмеме трафик кеткен да. Өзүм да реклама кылып койгом бир жер бул жерденчи. Дев курултайдан да реклама кылып туруп, тиги стартап кылып баштадым да. Ошон үчүн эметкиле. Анно печений, ждений, печений. Сонун Калыс мырза, рахмат. Негизи эми азыр чын эле бул жолугушуудан сиз деле мен деле мындай материалдык эч кандай пайда таппашыбыз мүмкүн. Бирок ошол азыр 22 адам катышып, кайра чыгып кетип ушундай болуп атты. Балким 1-2 адам ошол open source'ко кичине мындай кызыгып, иштерди кылып, эми бир түрткү болсо, биздеги программисттер мындай деңгээлин өстүрүп баштаса, аябай жакшы болот эле. Эми дагы деле мындай ошол жанагы жумуш таппаган жуниор деңгээлден өйдө чыга албай эле кыйналып атабыз да көпчүлүгүбүзчү. Немеде деле ошол дев курултайда деле канча 700-800 адам бар. Ошолордун көпчүлүгү эле мындай 802 адам бар экен да. Агай жумуш таба албай атам, кантип жумуш тапсак болот деген суроолорду жаза беришет да. Ошолорго балким түрткү болот мындай өстүрүп. Көбүнчө билбейм, эми IT бизде негизи Кыргызстанда мындай жакшы нерсе менен башталган жок да, мындай хайптар менен башталып, айрыкча могул карантинден кийин бат эле ошол бир 2 ай 3 ай курста окуй калып туруп эле анан миллиондоп таап баштайбыз деген ойлор менен кирип алып баарыбыз аябай кыйналдык да. Эми оңой оокат жок. Көп иштеш керек, изилдеш Дагы керек, бир окуш суроо керек. келип калды. Агай Суроо entity келди. relationship diagram Diagram тууралуу эң жакшы булактарды сунуштап кете аласызбы дейт. Адан Зге чейин түшүндүргөн китептер, туториалдар дейт. Өзү негизи мындай жакшы суроо, эми мындай изденүүгө түрткү бергенчи, эми Калыс мырза деле мындай мисалы да, эгер жеке ушул суроо мага келсе, балким ушуну Googleга эле точно ушундай жазсак, как раз Googleда уже Gemini деле иштеп атат да. Менимче таап болуш керек дегеним да анан. Жок, эми жок берем. Жок, эми бул мындай. Ар бир фреймворктун өзүнүн немеси бар. ERD тарткан китепканасы бар. Мисалы мен Ruby on Rails'те өзүнчө, Django'да өзүнчө. Ошон үчүн силер кайсы фреймворк колдоносуңар? Ошол мисалы Django ERD десеңер, анан ошо чыгып калат да. Ошол. Бирок көп учурда ошо ERD'ни өзүм эле кодун окуп алып туруп анан тартам. Өзүм тартам. Кагазга эле ручка мененчи анан ошол. Же кээ бирде монтип жана iPadга же тиги электрондук китепке ручка менен тартам. Калем менен. Сизге чоң таасир берген китеп жөнүндө Учкай. Бул IT боюнчабы же мындай кылбайм, анда IT боюнча, анан эме IT эмес. IT эместе бул Getting Things Done, Дэвид Аллендин. IT боюнча Кент Бектин Extreme Programming Explained. Но Кент Бек кичине ар кандай көз караштар бар. Менин оюмча бул сонун китеп, бирок көбү да кабыл албай калган китеп да. Ошол. Эме чатка жасайынбы? Стандарт жок ERD боюнча.
ошол. Калыс мырза, анда 1 саат болуп калды окшойт. Биз сизге ыраазычылык Ооба. билдирели. Мен да ыраазымын. Жолукканга суроолор, кызык суроолор болду. Ал. Ооба, буюрса дагы уюштуруп туралы. Менимче эми негизи арабызда деле кыйындар бар, чынын айткандачы. Анан унчукпай отурушат да. Сиз айткандай мындай кичинекей бир теманы билсек деле ошону талкуулап, бизде бир кызыбыз бар эле, неме Дубайда иштеп атып, анан бир теманы бизге презентация кылып берди да, анан ошондо айтты эле да, алардын иштеген компаниясында бир жумада бир ошол программисттер деле өздөрүнө таштап эле мындай бир темада презентация кылып, даярданып, ошол бир теманы мындай жөн эле айтып берди экен да. Ал эмне экен, эмне кылат экен, билбейм, балким бир пэкэдж, балким бир билбейм, ошол любой бир теманы даярдап келип эле, анан өзү каалаган да сонунда еще мындай кыйнабайт. Өзүңө бир нерсе жагып калса келесиң, презентация кыласың, команда угат. Кичине мындай баарлашсаң өсүш болот да. Анан ошого кийинки жума күнгө деле балким келгиле суранабыз. Мен неме дев курултайга да кичине мындай текст кылып жазып коеюн. Анан мен айтып берем дегендер болсо, эми эч нерсе жок. Балким мындай аябай детский бир тема болушу мүмкүн. Балким жөн эле мындай мага ушул жакты деп бирөө сүйлөп берсе, ал өзүнө дагы шык болот. Дальше нары өнүктүргөнгө даярданат. Ошону менен мындай коомчулугубуз дагы өсө берет эле да. Мисалы 800 адамдан мисалы бүгүн 20 адам киргени бул дагы аябай жакшы эмес да. Себеби 800 адам отурган жерде мен ойлоп аттым эле мындай Zoom'га батпай калса керек. Уже кийинкисинде мындай ойлонушубуз керек депчи. Менин мындай максатым келиңиздер ушул коомчулукту өнүктүрө берели. Анан кийинки жолугушууларда ошол мындай батпай кала тургандай кылалы да. Анын үчүн AI'нын жардамы менен кантип миллионер болосуң десе биз бар келишет. кийинкиси мен ошонун жөнүн айтып берейин, кантип жасалма интеллект менен миллионер болуп кетет деп. Сонун чын Күтөбүз, күтөбүз. күтөбүз. Еще могу жерде бир суроо келип туруп ошого жооп берип коеюн турган. Junior developer AI'дын жардамы менен прогресс кыла алабы? AI азырынча junior жардамчы катары болуп жатса. Сонун суроо. Туура колдонуш керек. Эме бир нерсени үйрөнүүнүн 6 деңгээли өткөндө жазып кеткем, өзүмдүн менин каналымда. Жаттоо, түшүнүү, оңой маселелерди чечүү, өзүң концепттерди куруу. Так, бешинчиси, жок, төртүнчүсү. Калган тиги бешинчи, алтынчысында эле эстебей эле койду. Демек, ошондо бул AI оңой айтып берет бир нерсени, аны жаттап койсоң болот, же түшүндүрүп берет, түшүнөсүң, бирок бул жетиш бир эки деңгээл, бул экөө жетишсиз эмес. Анын үчүн бир дагы сурашың керек да, AI ошондой эле сурашың керек. Так, окей, муну айтып бердиң, мен эми ушуну практика кылыш үчүн мага бир маселени ойлоп жазып бер. Анан ал жазып берет. Так, окей, муну түшүнүш үчүн барып туруп тигини муну кыл депчи, өзүң кылышың керек да. Анан ошону кылганда мээге калат экен да. Мен муну no pain, no brain. Кыйналбасаң мээде калбайт да. Ошон үчүн биринчи деңгээл жунго, ошол жөн эле жуниорго маселелерди чыгарып баштагыла. Бир нерсе, жаңы нерсе үйрөнүңөрбү, ошолордун оңой бир прототипин кылгыла. Ошентсе анан өзүңөр түшүнүп баштайсыңар. Кийинки кадамдарын өзүңөр эле түшүнүп баштайсыңар. Рахмат Калыс мырза. Катышкандардын бардыгына рахмат. Ийгилик каалайбыз. Буюрса коомчулукту дагы алдыга жылдырабыз. Мурат байкеден сонун тема чыкты. Эмкисин хайп кылып туруп вообще мындай Zoom'га батпай калгандай кылып өткөрөбүз.
Жакшы тургула.